Бейиш нуру. Sabır Batırı Hazreti Ali raziyallahu anhu 2. bölük. Cemal, Sıffin, Nahravan okuyaları. Bir sabır batırı desek, en başta paygambarlardan Hazreti Ayub aleyhissalam esке düşöt. Sahabalardan kim dep surasak balkim bilbешиңiz толук ыктымал. Андыктан жоон өзүбүз дароо айталы. Ал Hazreti Ali raziyallahu anhu. Халифа болуп турган кезинде түрдүү машакаттарга чыдап, халифалыктын эң өткөөл заманында үммөттүн жүгүн аркалаган зат. Илимдин эшиги болуп, илимсиз түркөйлөр менен күрөшкөн жигит. 8 адам көтөрө албаган чептин дарбазасын колуна алып калкан кылган баатыр. Халифалык доорунда да 8 эмес, 800 киши көтөрө албай турган бир жүктү жүрөгүндө көтөрүп жүргөн сахабалардын аюубу. Джамал, Sıffin, Nahravan ичара согуштарынын солкулдабас каарманы Hazreti Ali. Бүгүн биз сөз бергенибиздей, исламияттын асманын кара булуттай каптап ошол кара күндөрдү айтуу менен темабызды улантабыз. Баарысы Hazreti Усмандын шейит кетилүүсүнөн кийин башталды. Аны шейит кетирген канкорлор кылмышкерлигин жашыруу үчүн халифанын канынын кунун талап кылган адамдардын бет кабынын артына жашынышты. Эй Али, тез халифа бол да халифаны өлтүргөндөрдү таап жазала дешти. Баарысын байкап турган адамды нес кыла тургандай абал эле. Бул абал. Кылгылыкты кылган өздөрү анан кайра кылмышкерди тап деп, андыктан тез халифа боло калсаң болбойт, элдин башын бириктире калбасаң болбойт деген эки жүздүүлүктүн жүзүнө карабайсызбы? Hazreti Ali, бул иш силер айткан менен эле болбойт. Бадыр согушунун ардагерлери каякта? Мадинанын чоңдору каякта? Алар эмне дейт деген жообун айтат. Ошондо ошолордун баарысы чогулуп, Hazreti Aliге бият кылып сөз берип, аны халифа шайлашат. Ошентип, Hazreti Ali 4-чү халифа аталат. Бирок, бият кылгандар болгон сыяктуу бият кылбагандар да чыгат. Алар эң башта Hazreti Усмандын тууган уругу, башкача айтканда Бани Умайя уулдары, сахабалардан Саад бин Абу Ваккас, Усама бин Зайд, Хасан бин Сабит, Кааб бин Малик Hazreti Aliге бият кылышпайт. Бият кылбагандардын да ар түрдүү себептери болгон. Ошол себептердин бири Hazreti Усман шейит кетилерде Hazreti Абу Бакырдын уулу Мухаммед баш көтөрүүчүлөрдүн арасында жүргөн. Мухаммед Абу Бакырдын уулу болгону менен Hazreti Алинин жанында чоңойгон эле. Ал бала сенин үйүңдө чоңойду, халифа Усмандын үйүнө кирген баш көтөрүүчүлөрдүн арасында да жүргөн. Демек бир сыр бар бул иштин ичинде дешип, Hazreti Алиге шекшип карагандар да болгон ошол учурда. Аллахтын арыстанын дароо халифа шайлагысы келген айрымдарынын максаты да Алини бул иштин ичинде алпуруштуруп жүдөтүү болгон. Бият кылбагандар менен алпурушуп жүрүп халифанын кылмышкерлерин таап чыгууга убактысы болбосун деген максатта бир тараптан халифа шайлашып, бир тараптан да ага бият кылбагандардын майына от тамызып турушкан. Анткени мунафыктар Аллахтын арыстаны аталган Hazreti Алинин акыйкатчылдыгынан сестенишчү. Атүгүл Hazreti Алиге Усмандын өлүмүнө сени айыптап чыгышат, шаарды таштап качып кет деп күйгөн киши көрүнүшүп айтып чыккандар да болгон ошондо. Бул фитна учкундары тутанып отуруп, Джамал окуясы сыяктуу бир өрттүн чыгуусуна себеп болгон. Джамал бизче төө дегендик. Окуянын кульминациясы Hazreti Айшанын төөсүнүн айланасында орун алгандыгынан улам. Джамал окуясы башкача ат менен бул кагылышууну адилеттүүлүк согушу деп да аташат. Шариаттык өкүмдөрдө адалаты махса, адалаты изафия деген түшүнүктөр бар. Адалаты махса толук адилеттүүлүк дегени. Адилеттүүлүктүн бул түрүндөгү бир кишинин укугу эч нерсе үчүн тепселенбейт. Ким өлтүрсө ошол адам гана жазаланат. Hazreti Усмандын өлүмүндө кылмышкерлерди талап кылып, топтолгон элден Hazreti Алинин бир аз убакыт сураганы да мына ошондон. Кылмышкерлерди таап жазалап, толук адилеттүүлүктүн шарттарын орундатуу үчүн бийликтик күчтүн болуусу зарыл эле. Бийликтик күчтүн орундалуусу үчүн да убакыт керек болгон. Анткени Hazreti Али халифалык чылбырды жаңыдан эле колго алган болчу. Жаңы бийликтин системасы бир тартипке келе элек учурда адалаты махсанын принциптери менен иш алып баруу мүмкүн эмес эле. Андыктан халифанын канынын кунун сурап чыккан элге Hazreti Алинин айтаар сөзү ушул болду. Усмандын кылмышкерин табабыз деп көптөгөн адамдардын каны төгүлүүдө. Эгер кылмышкерди билген болсоңор айткыла, мен дароо жазалайын. Эгер билбеген болсоңор бир канча кишини өлтүрүү менен ичинде күнөөсүздөрдү да өлтүргөн болобуз деп бир аз убакыт сурайт.
Азирети Алинин максаты бейгүнөө адамдарды жазалоодон качкан, адилеттүүлүк мыйзамын сактоо болгон. Бирок иштин эң татаал жери ушул. Азирети Айша энебиз баштаган экинчи тарапта адилетсиздикке таянып алып, майданга чыгышкан жок. Алар да адилеттүүлүктүн башка бир түрүн, адилети изафиянын принциптерин карманып чыгышты. Адалаты изафия болсо, чоң зыяндын келип чыкпоосу үчүн кичинекей зыянды кабыл кылган адилеттүүлүктүн түрү. Мында элдин саламаттуулугу үчүн бирөөнүн укугунун тепселенүүсүн жайыз, уруксат деп билген шариаттык өкүм. Эгер билген болсоңуздар, Меккелик мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү үчүн ар бир уруудан бирден адам жалдайт. Максат Хашим уулдары төгүлгөн кандын кегин эч кимден талап кыла албоолору үчүн болчу. Кийин бул шайтандык амалдары ишке ашпай калат. Бирок ушул сыяктуу амал менен бир топ кишилер Азирети Усманды шейит кетиришет. Адалаты изафия пикирин карманган адамдардын айтуусу боюнча, эгер ал адамдардын баарысын жазалабасак, бүгүн халифанын канын төккөндөр эртең дагы эле ушундай ыкма менен башкалардын жанын алууга белсенишет. Мындай жагымсыздыктардын алдын алуу үчүн бул окуяга катыштыгы бар ар кимди жазалообуз абзел. Убакытты создуруп да алардын изин суутушуна жол бере албайбыз, дешип, темирди кызуусунда басуу көз карашын карманышкан. Бул ойду кармангандардын сап башында Азирети Айша разияллаху анха энебиз, жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн Талха бин Убайдуллах менен Зубайр бин Ауам бар болсо, экинчи тарапта адалети максаны орнотуу пикирин жактагандардын башында халифа Азирети Али разияллаху анху болгон. Шарият өкүмү боюнча адалети максаны орундатуу мүмкүн болуп турганда, адалети изафияны колдонуу жайыз эмес, уруксат эмес. Мындай өкүмдү адалети изафиянын принциптерин орнотуу максатын көздөгөн сахабалар да албетте билген. Бирок убакыт өтүп, ар кандай табияттагы адамдардын мусулман болуусу менен мурункудай адалети максанын өкүмдөрүн сактоо дээрлик мүмкүн эмес деген ойдо болушкан. Өздөрүнүн эсебинде ошондой иштихат чыгарышкан. Иштихат чыгарууда өз устасынын иши. Аны жалпактап түшүндүрө турган болсок, бир врач медицина чөйрөсүнүн иштихат чыгаруучусу. Ал алган илиминин натыйжасында медицина боюнча бир чечим чыгарып, адамды дабалоо үчүн операция кылса, бирок адам өлүп калса да ал врач өз маянасын ала берет. Бирок медицина менен такыр байланыш жок бир адам медицина тармагында кандайдыр бир чечим, башкача айтканда иштихат чыгарып, бир адамды дарылоо үчүн операцияга кирсе, жада калса айыктырса да адамдын өмүрүн тоокелге салгандыгы үчүн жоопко тартылат. Дал ушул мисалдагыдай сахабаларда диний өкүмдөрдү чыгарууда сөз ээси аталышат. Алар диний иштихаттарды аткарууга, чыгарууга укуктуу кишилер. Бул окуя боюнча Азирети Али толук адилеттүүлүктү сактоо боюнча иштихат чыгарса, Азирети Айша, Азирети Талха, Зубайр разияллаху анхулар да адалети изафиянын эрежелерин кармануу чечимине токтолушкан. Жана максаттары жеке пайда табуу, байлык, бийлик же мансапка ээ болуу болгон эмес. Эки тараптын тең негизги максаты Аллахтын ыраазычылыгы жана үммөттүн саламаттуулугу болгон. Андыктан эки жак тең сооп аларын айтат Бадиузаман Саид Нурси. Эгер туура чечим кабыл алган болсо, эки сооп, билбестен туура эмес чечим кабыл алышса, бир соопко ээ болот. Бирок минтип Куран хадистерге карап диний иштихат чыгаруу ар кимдин иши эместигин кайрадан баса белгилеп өткөбүз келет. Бул заманда иштихат чыгаруу эшигинин ачыктыгын, бирок иштихат чыгара алуу үчүн 6 тосук барлыгын кошумчалайт Бадиузаман Саид Нурси. Кызыккандар болсо, бир күн бул маселеге албетте токтолобуз. Жамал окуясында бир туугандыктын өрнөгүн көрсөткөн сахабалардын эки башка иштихат чыгарууларына себеп болгон жагдай окуялардын чиеленүүсү болсо, эки башка жолго түшүүлөрүнүн себеби бир гана акыйкаттын урматы болгон. Анткени акыйкаттын урматы бүт нерседен жогору турат. Эки жак тең өздөрүнүн карманган пикирлерин акыйкат деп билип, ошого жараша аракет кылышты. Шамда Азирети Муавия 3-чү халифанын кандуу көйнөгүн михрабка илип, анын жубайынын кесилген манжаларын элге көрсөтүп жатты. Бул окуялар курчуп отуруп, күнөөсүз халифанын өчүн алууга ант ичишкен Меккелик жана Шамдык адамдардын тобу Азирети Айша, Зубайр, Талха разияллаху анхунун айланасына топтолууга себеп болуп берди. Меккеден, Шамдан кылыч курчанып чыккан адамдар тобу Мадинаны көздөй бет алышты. Бул адамдардын арасында 3-чү халифанын өлүмүнө Азирети Алини күнөөлүү деп билгендер жана бул жалаага чындап ишенгендер четтен табылат болчу. Жол жүрүп Хавабин деген жерге келгенде иттер аябай үрүп уулушат. Бул окуядан Азирети Айша разияллаху анху энебиздин ыраңы дароо өзгөрө түшөт.
Муну байкаган адамдар "Не болду эй Айша?" деп сурашат. Айша энебиз: "Бир күнү хужрада Аллахтын элчиси менен олтурганбыз. Ошондо Расулуллах Хавабин иттери үргөндө эмне кылат экенсиңер? Хавабин иттери үргөндө силердин пикириңер туура эмес болгон болот" дедиле. Пайгамбарыбыздын сөзүн жакшы түшүнбөгөнүбүздөн улам ууртубуздан жылмайдык. "Гүлбе эй Хумайрам, сеники да туура эмес болот" деди. "Мен муну азыр эстедим. Андыктан мен бул жерден дароо артка кайтууну каалайм. Бир окуя чыгат, болбосо бир окуя чыгат" дейт. Бирок көпчүлүк ал жерден Хавабин эмес экендигин айтышып, Айша энебизди ынандырышат. Толкуган элди тынчтандырып артка кайтаруу үчүн Азирети Али да аскердик ордосун алып, келе жаткан көпчүлүктүн жолун утурлап чыгат. Натыйжада кеч күйгүмдө Басрага жакын бир жерде кезгелишет. Эки тарап ийире отуруп түз кеңешип, таң атаары менен келген жактарына кайтып кетүүгө уадалашкан болчу. Бирок эки жүздүүлөр жөн турбай, Азирети Алинин да, Азирети Айша Талха Зубайрлардын дагы чатырларына ок жаадыра башташат. Не болгонун жак түшүнбөй ойгонгон эки жактын тең сахабалары бул ок атышуулардан бири-биринин келишимди бузгандыгын болжошкон. Натыйжада согуштун отуна май тамып, окуя болуп көрбөгөндөй курчалып кетет. Кандуу согуш майданында кылычташып жатып, Азирети Али менен Азирети Зубайр бет маңдай келип калат. Азирети Али Зубайрдын фазилеттерин айтып туруп, Аллах элчисинин хаварийи, Аллах элчисинин Харунуна, Расулуллахтын бир тууганына кылыч шилтеп жатабыз, эй Зубайр. Бир күнү Расулуллах сага эмне дегенин эсиңде жокпу? Эй Зубайр, бир күн келип сен Али экөөң кылычташасыңар. Бирок ошондо сенин пикириң туура эмес болот деп айтпады беле? Бүгүн ошол күн, эй Зубайр, кел бүтүрөлү. Бул бир туугандык согушун, деди. Бул сөздү уккан Зубайр разияллаху анхунун колунан кылычы түштү. Анткени бул хадис анын да эсинде бар болчу. Бирок унуткан эле. Балким да унуттурулган болчу. Жолунан жазганын аңдап, дароо атына минип артка чегинет. Азирети Зубайрдын согуш талаасын таштап качып кетип жатканын көргөн бир зөөкүр анын артынан түшүп, аны шейит кетирет. Азирети Алини ыраазы кылам деген максатта колуна Зубайрдын кандуу кийимин көрсөтүп, "Эй Али, сүйүнчү, Зубайрдын башын кыя чаптым" дейт. Азирети Али: "Расулуллах аларды менин бейиштеги кошуналарым деп айткан. Сен бейиш кошуналарынын канкорусуң. Сени тозок менен сүйүнчүлөйм" деп ачуулуу бир түрдө айтып, көз жашын төгөт. Себеби Расулуллах Зубайрды өлтүргөн адам тозоктук болоорун айткан болчу өз убагында. Жана чын эле ошол киши кийин суицидке барып, өлгөндүгү жазылат тарых беттеринде. Азирети Талхада кылган ишинин туура эмес экендигин баамдап, ал дагы артка чегинүүгө умтулат. Талхада кайтып кетсе, согуш токтоорун мунафыктар жакшы билишкен. Талханы акыйкат үчүн күрөшүү менен өлдү кылып, тарапташтарын күчөтүп козутуу максатында Марван бин Хакем аттуу киши чүмбөтүн жабынып, ууланган ок менен Талханын бутуна атат. Жараланып жерде жаткан Азирети Талха Азирети Алинин аскерлеринин бирин чакырып, "Дароо Алини чакыр. Мен ага жаңыдан бият кылууну каалайм" деп айтат. Жана Азирети Талха да Жамал окуясында бияттын жаңылап келмесин айтып шейит кетет. Калган окуя Азирети Айшанын төөсүнүн айланасында курчуйт. Азирети Айша төөсүнөн түшсө туу түшкөндөй чырда токтойт эле. Бирок Азирети Айша кандуу талаада өзүн жоготуп, не сабалда төөсүнүн үстүндө отурган. Азирети Али Айша энебизди төөдөн түшүрүүнү Малик бин Аштар аттуу кол башчысына буйруйт. Бирок наамы айтылып тургандай, момундардын энеси болгондуктан аны төөсүнөн жулкулдатып түшүрүү мусулман баласына жарашпайт эле. Андыктан аскерлер төөнүн 4 бутуна чабышат. Бирок Айша энебизге бир нерсе болбоосу үчүн Азирети Али эжеңди тез алып Мадинага кайткыла деп Мухаммед бин Абу Бакырды Азирети Айшаны коргоо үчүн жөнөтөт. Акыйкат үчүн, Аллах үчүн тартышуунун үлгүсү мына ушундай. Акыйкатты баарынан да жогору коюп, карманган жолунун акыйкат эместигин билгенде да өжүрлөнүп, көөшөрбөстөн артка чегинүү. Акыйкаттын алдында унчукпай туруу тилсиз бир шайтан деп айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Сахабаларда тилсиз бир шайтан болуп калбоо үчүн өздөрүнүн акыйкат деп билген жолунда жакын элек, тааныш элек, бир тууган элек дебестен кылычын алып жоого чыгышты. Акыйкат эрежесинин талабы менен бири-бирине кылыч урса да, бир туугандыктын талабы менен бири-бирин коргоп, бири-биринин өлүмүнө мончоктотуп жаш төгүштү. Ошондон кийин Айша энебиздин көз жашы өлө-өлгөнчө токтободу. Эстеген сайын тооба истигфар айтып ыйлайт эле деп айтышат тарых булактары. Бадиузаман Саид Нурси бул окуя боюнча
Иштихат маселеси саясатка аралашкандыктан улам маселе согушка айланган. Рас, бир гана Аллахтын ыраазчылыгы жана исламияттын пайдасы үчүн иштихат кылгандан жана иштихадан согуш келип чыккан. Албетте өлгөндө өлтүрүлгөндө бейиштик. Экөөсү да сооптун үлүшкөрлөрү деп айтат. Андыктан бул окуяда кайсы бир сахабаны айыптоодон алыс бололу. Анткени лабиринттин үстүнөн карап чыгуу мынчалык жеңил деп айтуу оңой. Бирок лабиринттин ичинде бул сөздү айтуу өтө кыйын. Фитна, чагымчылдык оттору бир көтөрүлгөндөн кийин кайсы бир жерде жалмап кетмейинче койбойт. Муну тарыхта көрүп эле келгенбиз жана учурда да көрүп эле жатабыз. Бүгүн Андалусия, Амави, Осмон, Аббаси дөөлөтү эмнеге кулады десек, Жамал сыяктуу бир окуя болгондугунан улам. Жамал сыяктуу окуялар бүгүнкү күндө да Иракта, Сирияда, Ливияда, Палестинада, мусулмандар ортосунда дал ошол күндөгүдөй кайталанбадыбы? Ошондой окуялардын дагы бирөөсү Сыффин окуясы же салтанат согушу. Бул окуялардын жүрүшү Азирети Али халифа болгондон кийин аймак башчыларын иштен бошотуусу менен башталган. Шам аймагында да аймак башчылык кызматынан бошотулган Азирети Муавия өзүнүн кызматтан алынуусунда Алинин халифа шайлануусунда шариятка ылайык көрбөйт. Мындан улам аймакка жаңы дайындалып келген аймак башчыны кабыл кылбай эшиктен нары жолго салат. Азирети Муавия исламиятты күчтөндүрө турчу башкаруу тарызи өзүнүн ыкмалары менен болооруна ынанчу. Анын мүнөзүндө лидерлик сыпат болгон. Расулуллах да ага бир жолу бир күн келип үммөттүн башына келе турган болсоң, адилеттүү түрдө өкүм кыл деп айткан. Азирети Муавия бул эскертүүнү бир сүйүнчү катары түшүнгөн эле. Үммөттүн саламаты үчүн өзүн милдеттүү деп ойлогондуктан Азирети Алиге бир түр бият кылбай жаткан. Атүгүл халифа болуу үчүн өзүнө тарапташтарды чогулта баштайт. Алардын бири белгилүү саясатчы Амр бин Ас болгон. Натыйжада 3-чү халифанын кылмышкеринин дагы эле табылып жазаланбагандыгына шылтап, Азирети Алинин халифалыгын кабыл кылбаган бир топ Шамда көтөрүлө баштайт. Булар чогулуп отуруп армиясын Ефрат дарыясынын жээгиндеги Сыффын деген чөлкөмгө жайгаштырышкан эле. Азирети Али да Басра жана Куфадан бир ордо топтоп ал жака барат. Ал жерде эки армия айлар боюнча согушпастан турушат. Азирети Али улам тынчтыкты сактоо максатында келишүү үчүн улам элчилерин жөнөтөт. Тилекке каршы бул аракеттеринен бир майнап чыкпай, тескерисинче айыгышкан бир согуш чыгат. Бул согушта Аммар бин Ясир Азирети Муавиянын тарапташтары тарабынан шейит кетет. Азирети Аммар Азирети Алинин эски досторунан болчу. Өлөр алдында Аммар бин Ясир Расулуллахка баруу мени сүйүндүрсө, Алиден ажыроодо мени күйүткө салат деп айтат. Досунун өлүмү Азирети Алини аябай ачуулантат жана анын өлүмүн өз жолунун туура экендигине далил кылып көрсөтөт. Анткени бир жолу Аллахтын элчиси Аммар бин Ясирди баш көтөргөн бузуку бир тайпа тарабынан өлтүрүлөөрүн кабарлаган болчу. Мына, деди Азирети Али. Аммарды өлтүргөн баш көтөрүүчүлөр мына силерсиңер, деди жиндене. Азирети Муавия аны согушка алып келген силерсиңер, демек өлүмүнө себеп болгон кылмышкери да силерсиңер деп айтты. Азирети Али, андай болсо Хамзанын кылмышкери аны Ухудка алып келген Расулуллах болуп калабы дегенде, колунан өкүнүү менен кылычын түшүргөн адамдар болду. Азирети Муавиянын жеңилерине аз калган эле. Ошол учурда Азирети Муавия Шамдагы чоң Куран китебин алдырып, 5ке бөлө ар бир аскеринин найзасынын учуна Куран барактарын сайып чыгат. Муавиянын аскерлери найзаларынын учундагы Куран барактарын көрсөтүп, биз силерди Аллахтын китеби менен өкүм берүүгө чакырабыз деп кыйкырышат. Бул абалда Азирети Алинин аскерлери не кыларын билбей, дендароо болуп калышат. Имам Али Куран өкүмү Зүлфикардын адилеттүүлүк жайган кылычынын учунда найзанын учуна сайылган Куран беттеринде эмес десе да, аскерлер, сен бизди Аллахтын китебине каршы согуштурасыңбы? Биз Куранга каршы кылыч көтөрбөйбүз деп Азирети Алинин буйругуна баш ийүүдөн баш тартышты. Али разияллаху анху не десе да бир пайда бербеди. Кантсин анан Азирети Али илимдин, марифаттын султаны болчу. Андыктан түркөйлүккө, сабатсыздыкка өкүмү өтпөдү. Имам Али да тарапташтарынын сабатсыз, илимсиздигинен чочулап жаткан. Корккону да башына түштү. Азирети Али бул аракеттердин ар бирин халифалык салтанатка айланбасын деп кылат. Салтанат дегени бийлик шайлоо менен эмес, укумдан тукумга өткөн башкаруу системасы. Азирети Муавияны халифалык менин акым эле дедирткен себептердин бирөөсү да анын 3-халифа Усмандын туугандарынан болгону болчу.
Биз бирок бул окуяларды айтуу менен максатыбыз үммөттүн башынан өткөргөн бул окуяларынан сабак алуу гана. Эмесе кайсы бир сахабаны жамандоо же жаман көрсөтүү деген ниетибиз такыр оюбузда жок. Сиз да биз да ушул нерсени унутпообуз абзел. Сахабаларды урматтоо динибиздин бир бөлүгү катары каралат. Андыктан Азирети Муавия болсун, же Азирети Али, же Жамал окуясына себеп болгон башка сахабалардын ар бирине терең урматыбыз бар. Аларды сындоого кыпындай да акыбыз жоктугун жакшы билебиз. Ыйманыбызда, даражабызда, илимибизде аларга жетпегендиктен, же ал убакта төрөлбөгөндүгүбүздөн аларды түшүнүүдө алсыз экендигибиз айдан ачык белгилүү. Эгер тараптардын бир жагын тууралап, бир жагын төгүндөп жаткан болсок, аны да хадистерге таянуу менен, сахабалардын да Расулуллах ошондо ушул окуяны айткан деген тастыктоолорунан улам айтып жатабыз. Анткени Куран хадистер менен, хадистер да сахабалардын жана улуу аалымдардын сөздөрү менен ачыкталат. Азирети Алинин сыффындагы аракети бизге Куран деселе алданып калбоону сабак берет. Куран акыйкат жана ал бизге жетет. Бизге бир гана Куран жетет. Аллах бирөө, бүт нерсе андан гана болот деген акыйкат сөздөрү менен бизди алдап, туура сөздөр менен туура эмес жолдорго түртүп жаткандар да бар азыркы заманда. Ошондой акыйкат пикирлерге оролгон батыл, туура эмес ыкмаларга алданган аскерлер ошондо Азирети Алинин кылычына сап болуп бере алышпады. Арыстан канчалык арыстан болсо дагы баары бир жалгыз болсо жеңилерин айтат Бадизаман. Аллахтын арыстаны да ошондой бир абалда айласыз Муавия тарапкерлеринин маселени чечүү үчүн ортодо калыс тайындайлы деген сунушуна макул болуп берди. Тайындалган калыстар 1 жылдан кийин Думатул Жандал деген жерде кезигишип, халифаны чечишмей болушту. Андыктан эки жак тең ошол жерден аскерлик ордосун алып артка кайтышты. Бирок окуядан окуя ырбап, бул калыс тайындоо маселеси да арабча айтканда Хакам окуясын, бизче айтканда Нахравандагы калыс окуясын алып келди. Азирети Алинин аскерлеринин арасынан чыккан бир бөлүк түркөй инсандар Азирети Алини бир кишини калыс тайындоого макулдук көрсөтүү менен ширкке киргенин айтып чыгышты. Алардын пикири боюнча калыс катары өкүм бере турчу зат бир гана Аллах. Имам Алинин калыс катары өкүмдү адамдан күткөнүнөн улам ширкке киргенин айтышат. Мындан улам Азирети Алинин армиясын таштап, өзүнчө Харижилер деген топ түзүп чыгышат. Калыс атоо окуясында ширк катары баа берген түркөй бир топ болушчу булар. Булардын өзгөчөлүгү ибадаттарда абдан тереңдеген, бирок илимде аябай артта калган диний фанаттар эли. Булардын табияты орой, ырайым, мээрим дегенди түшүнбөгөн адамдар болчу. Аллахтын элчиси ага чейин булар жөнүндө сөз кылат. Меккенин багындырылуусунан кийин кайсы бир согуштан түшкөн олжолорду Расулуллах элге таратып жатканда, келечекте Харижилердин лидерлерини боло турган бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүббесинен тартат да: «Эй Мухаммед, адилеттүү бол» деп кыйкырат. Аллахтын элчиси ачуулана: «Мен дагы адилеттүү болбосом, башка ким адилеттүү болот?» дейт. Бул жакта ачуусу мурдуна келген Азирети Умар кылычын кынынан сууруп: «Я Расулулла, уруксат бер, аны кылычым менен чаап салайын» дегенде, пайгамбарыбыз токтотуп калат. Анан ушинтип айтат: «Анын бир бөлүк тарапкерлери болот. Өздөрүн аябай динге берилгендей көрсөтүшөт. Алардын намазына карап намазыңарды, орозосуна карап орозоңорду. Менин намазымда алардын намазынын алдында намазбы, орозомда алардын орозосунун алдында орозобу деп айтасыңар. Алар Курандагы окушат, бирок окуган Курандары курсагынан нары жака сиңбейт. Алар жебенин жаадан чыкканы сыяктуу динден чыгышат. Алар мусулмандар пикир келишпестикке түшкөн учурда пайда болушат» деп айтканы Бухариде рываят кылынат. Мындай жамааттын өзгөчөлүктөрүн бүгүн да кээде байкап калабыз. Булардын эң чоң белгилери баш ийишпейт, жоопкерчилик алышпайт, баарысын капырга чыгарат, бүт нерсени ширк дейт. Бир маал намазды окуй албай калабы же Курандын кайсы бир өкүмү орундата албай калабы, аны динден чыкты деп баалап, өлтүрүү важип болду деп өлтүрүшөт. Жада калса, жолго түшүп калган бир курманы жеп койгон үчүн да бирөөгө таандык арам курманы жедиң деп өлтүрүп салган окуялар да болгон. Азирети Али мындай адамдарды туура жолго салуу үчүн Курандан эмес хадис сүннөттөн өрнөк берүүнү сунуштайт. Харижилер Куранды түшүнүүдө ката кетишкенден улам, сен Курандан бир аят айтсаң, алар да Курандан бир аят айтып, маселе узап кетет. Бирок Аллахтын пайгамбары Курандын ошол аяты жөнүндө не деген бул билинсе таасири башкача болот, дейт Азирети Али. Бул укма менен
Азирети Ибн Аббас бир канча харижийди туура жолго салган болчу. Бирок 10 миңдеген харижи дагы эле баягы тонун тескери кийип, Куран турганда алар бир инсанды калыс кылышты, ширк кылышты, мушрик болушту. Биздин ортобузда калыс катары Куран болуусу керек эле, өкүмдү Куран берүүсү керек эле дешип, көп адамды жолунан адаштырып жатышты. Бул түркөй көпчүлүктү илимдин нуру менен таркатуу үчүн илим эшиги аталган Азирети Али дал өзү Нахраванга барды. Харижилерди чогултуп, ортого Куранды койду да «Өкүм бер» деди. Азирети Алинин бул сөзүнө харижилер таң калышты. Азирети Али кайра бакырды. «Өкүм бер». Харижилер үчүнчү жолу «Өкүм бер» деп бакырган Азирети Алиге «Эй Али, эмне эле болуп жатасың? Куран апачык, илими болгон окуп, өкүмдү ошого жараша берет» дешти. «Мына мен да ошону айтып жатамын» деди Азирети Али. «Ортобузда бирөөсүн калыс тайындообуз Курандын калыс болуусу менен экөө бир нерсе» деп айтты. Бул сөздөн кийин 6 миңдеген харижи жолунан кайтып, Азирети Али менен бирге Куфага кайтышты. Бирок харижилер ушунчалык түркөй эле Азирети Алини түшүнүшпөгөн болчу. Бул окуядан кийин өздөрүнүн кара түшүнүктөрү менен мусулмандарга дагы да көбүрөөк зыян бере башташты. Кез келгенде мусулмансыңбы же мусулман эмессиңби деп суроо салат. Мусулман эмесмин десе тийбейт. Мусулманмын десе анда неге биздин жаныбызда эмессиң? Демек динден чыккансың деп өлтүрүп салышат. Эң аягында алгачкы сахабалардын бири болгон Хаббаб бин Араттын уулун жана боюнда бар келинин шейит кетиришет. Мындан улам Азирети Али армиясын топтоп, кайрадан Нехраванга келүүгө мажбур болот. Хаббабтын уулун ким өлтүрдү? Өч алуу максатында аны өлтүрөбүз да кайтабыз дейт Али. Харижилер баарыбыз өлтүрдүк дешкенде, ал жерде кандуу бир согуш чыгат. Бул согушта харижилер жеңилишет. Көпчүлүгү өлүп, бир бөлүгү туткундалат, бир бөлүгү да качып кутулушат. Бирок бул пикир ошол жерде жок болгондо кана. Жерге түшкөн курманы жебөө маселесине аябай маани берип, адам өлтүрүүгө анчейин көңүл бурбаган харижилик пикир Нахраванда жок кылынган пикир эмес. Кичинекей күнөөлөргө өтө көңүл буруп, чоң күнөөлөрдү капарга албаса, тең салмактуулук деген нерсе адамда жок болсо, акыл калчабаса, адам кандай абалга түшөрүн бүгүн да көрүп жүрөбүз. Кээде өзүбүз байкабастан биз деле ушул сыяктуу түркөй пикирдин ичинде буулуп жүргөн болобуз. Күнөөсүз адамдардын, мусулмандардын каны залымдар тарабынан агызылып жатканда биз кененин канынын өкүмүн изилдөө менен алек болбодукпу? Намаз окубай жүргөндөр сыртта толтура жүрсө, биз мечитке келип намазында амин деп дебегени үчүн, ташахутта сөймөйүн көтөрбөгөнү үчүн жээрип, алар менен алпурушуп жүрбөдүкпү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына: "Силер диндин 10-9-ун аткарып, бирин аткарбасаңар, кутула албайсыңар. Бирок акыр заманда үммөтүм диндин 10-1-ин аткарып, 9-ун аткара албаса да кутулат" деп айтпадыбы? Мына ошол заман. Бадуи заман Саид Нурси бул хадисти ким парздарын аткарып, чоң күнөөлөрдү аткарбаса иншалла кутулат деп чечмелейт. Рас ошондой кээ бир майда барат күнөөлөрдөн өзүбүз тыйылсак тыйылалы да, башкалар тыйылбаган болсо, аны адашкансың, сен антет экенсиң, сен мынтет экенсиң, сен капырсың деп харижилерче жээрбейли. Чоң күнөөлөрдөн бирин жасап жатабы, тилсиз шайтан болуп өтүп кетпей, колуңуз менен болсун, тилиңиз менен болсун, абалыңыз менен болсун, тосуңуз. Жок дегенде жүрөгүңүз менен жаман көрүп коюңуз. Адам гыйбат кылып атса, алкоголдук ичимдиктерден ичип атса, пайыздык кредит менен иш кылып атса, адам өлтүрүп атса, же ушул сыяктуу чоң күнөөлөргө тосук болуңуз, жолтоо болуңуз. Адам ыйманы болгондо өзү не кылып, не кылбоо керектигин баамдап жетип алат. Андыктан биз эң башта адамдардын ыйманын ойлонолу, намазын, парздарын оңдойлу. Бадуи заман айткандай, бул заманда ыйманыбыз күйүп жатат. Капырчылык отунун ичинде балдарыбыз өрттөнүп жатат. Аны куткарууга бара жатсак, бирөө бизди буттан чалса, биз ошол адам менен урушуп, тытышып жатып калсак жарашабы? Андыктан майда бараттарга көңүл бурбай, өзүбүздүн, жакындарыбыздын ыйманын куткарууга аракет кылалы. Аллахка, пайгамбарына, акырет күнүнө, тагдырга болгон ишеними барбы? Ахли сүннат жамаатынанбы? Ибадаттарын орундатып жатабы? Буларга карайлы. Жана албетте сөзсүз түрдө туура булактардан туура илимди алалы. Анткени сабатсыздык, түркөйлүк канчалык чоң душмандарыбыздан бири болгонун мына бүгүнкү темадан түшүндүк деп ойлойм. Азирети Али канчалаган аалымдарды жеңсе болоорун, бирок илимсиз түркөйдү жеңип болбоосун баса белгилейт.
Чынында, мындай илимсиздик Азирети Алини аябай чарчатып кыйнады. Имам Али ар дайым ушул дуаны кылар эле. Аллахым, сенин мага берген нематтарыңа шахид боло тургандай, башкача айтканда күбө боло тургандай узун өмүр, эң аягында каным менен мөөрлөп, сага сунала тургандай шейиттик насип кыл дечү. Акыркы болгон окуялардан ушунчалык тажагандан улам дуанын баштапкы бөлүгүн суроону таштап, бир гана шейиттикти Аллахтан сурап калды. Аллах анын дуасын кабыл кылып, Азирети Али 63 жашында Рамазандын куттуу күнүндө шейиттикти насип кылат. Харижилерден 3 киши 3 башка жерде 3 адамды бир күндө өлтүрүүгө шерттенишет. Алар Азирети Муавия, Азирети Амр бин Ас жана Азирети Али. Ошол күнү Азирети Али мечитке киргенде аны өлтүрүүгө келген харижи кишини көрдү жана тааныды. Анткени бир убакта Расулуллах ошол кишини Алиге көрсөтүп, ушул адам сени шейит кетирет деп айткан. Азирети Али мечиттин ичинде уктап жаткан ошол кишини тургузуп, даарат алып келүүсүн айтты. Жана ошол күнү таңзаардан баягы киши Азирети Алини бычактады. Имам Али ошондо катуу үнү менен "Каабанын Раббисине ант болсун, кутулдум" деди. Чын эле кутулду. Бул оопасыз дүйнөнүн түйшүгүнөн кутулду. Сабатсыз түркөй адамдардан кутулду. Расулуллахтын бул дүйнөдөн көчүп кеткен сахаба досторунун алдында дүйнөнүн оор жүгүнөн кутулуп, таштап кетип жатты. Окуя болгон күнү Азирети Муавия Шамда өз мечитинде жараланды. Бирок тирүү калды. Азирети Амир бин Ас ден соолугунан улам мечитке бара албай, ордуна башка бирөөнү жөнөткөн эле. Аны өлтүрүүгө келген киши да адашып башка бирөөнү шейит кетирди. Азирети Али да алган бычак жарасынан 2 күн жатып, о дүйнө аттанып кете берди. Ошентип, Расулуллахтын "Ал менин дүйнө акырет бир тууганым" деп атаган Азирети Али 661 жылдын Рамазанында бул дүйнө менен кош айтышты. Бир тууганым дегенде бир хадис эске түшөт. Бир күнү Расулуллах "Мен бир туугандарымды сагындым" дейт. Таң калган сахабалар "Я Расулалла, биз сенин бир туугандарың эмеспизби?" дешет. Аллах элчиси "Силер менин асхабымсыңар. Менин бир туугандарым акыр заманда келип, мени көрбөстөн мага ыйман келтиришет" деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол айткан бир тууганы болууну ар бирибизге насип кылсын. Кудай буйруп, бир күн Расулуллахка жолуксак, ага анын эң сүйгөн сахабалары Абу Бакырдай, Умарындай, Усманындай, Алисиндей болуп кезигүүнү насип кылсын. Аллахым биздин жүрөгүбүздү Аллахка жана анын элчисине, жана анын сахабаларына болгон сүйүү жана урмат менен толтурсун. Бизди да алардын жолунан кеткендерден кылсын. Бейиш нуру.